Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Билесиздер, Telegram менен WhatsApp'ты дайыма салыштырып келебиз. Telegram'дан абдан сонун бир мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз муну дайыма колдоп келебиз. Дагы бир сонун жаңылык, Telegram жакында монетизация ача турганын түшүндүрүп жазды. Мунун кандай болору тууралуу да эгер билгиңиздер келген болсо, Telegram'дан Павел Дуров деген каналды издеп көрүп, ошол жерден тапсаңыздар болот. Бирок биз бүгүн ага токтолбойбуз. Биз болсо бүгүн Telegram'ды өзүбүздүн компьютерде кандай кылып колдонобуз жана анын настройкаларын кандай кылабыз, өзүбүзгө кандай кылып ыңгайлаштырабыз, кененирээк токтолмокчубуз. Эң биринчи өзүңүздүн компьютерден браузерге киресиз. Бул браузер кайсыл болушу эч кандай айырмасы жок. Биз колдонгон браузерден Telegram скачать дегенди издейсиз. Мынакей Telegram скачать деген чыкканда муну басабыз. Windows колдонуп атсак, Windows же болбосо кайсыл системаны колдонуп атсак, Linux болушу мүмкүн. Өзүңүздүн системаңызга жараша керектүүсүн таап аласыз. Telegram деле Windows дегенди көчүрөбүз. Установить дегенди басабыз. Бул жерде бир канча секунда күтүп турсаңыз, көчүрүлөт. 24,3 мегабайт экен. Интернетиңиздин ылдамдыгына жараша ушул көчүрүлүп бүткөнчө күтүп турасыз. Бул көчүрүлүп баштагандан кийин муну жаап сала берсеңиз болот. Мынакей эми көчүрүлүп бүткөндөн кийин бул жерден таап алсак болот. Мынакей показать в папке дегенди же болбосо этот компьютер дегенди ачып загрузки деген жерден дагы тапсак болот. Андан кийин T-Setup дегенди ушул көчүрүлгөн Telegram'ды эки жолу басабыз. Мындай болуп ачылат. Тилин өзүңүзгө ыңгайлуу кылып кое аласыз. Англисче койсоңуз болот, орусча койсоңуз болот. Окей дейсиз. Андан кийин кадимки программаларды установка кылгандай эле далее деп эле эч нерсесин өзгөртпөстөн кете берсеңиз болот. Установить дегенди басабыз. Завершить дейбиз. Бүттү, көчүрүлүп бүттү. Көчүрүлүп бүткөндөн кийин мындай бир бети ачылат. Бул жерде start messaging дегенди бассак да болот. Же болбосо өзүбүзгө ыңгайлуу болсун десек, эгер продолжить на русском десек дагы туура болот. Андан начать общение дейбиз. Бул жерде биз өзүбүздүн номерибизди жазабыз. Бул учурда биздин телефонубузга ошол номерибизге SMS келет, код. SMS кодду жазып алабыз. Телефонубузга SMS келип түштү. Келген кодду жазабыз. Андан кийин мына бизге Telegram көчүрүлүп даяр болду. Бизге Telegram көчүрүлүп даяр болгондон кийин мындай болуп түшөт. Мындай болуп түшкөндөн кийин обновить Telegram дейбиз. Telegram'ды обновить этип алганыбыз жакшы болот. Мынакей обновление болду. Обновление болгондо могул Telegram'дын өзүнөн ушундай SMS-тер келет. Бул жерде дагы ошол жанагы биз айтып аткан Telegram'дын жаңылыктары тууралуу кандай мүмкүнчүлүктөр болуп атат, ушул жерден таанышып турсак болот. Бул Telegram'ды көчүрүп алдык. Ушундай эле колдоно берсек дагы болот. Бирок дагы да ыңгайлуу кылып алышыбыз үчүн кандай кылсак болот? Бул жерине келип басабыз. Настройки дегенге киребиз. Анан бул жерде папки деген бар. Ушул папки дегенге кирип туруп, бул жерден создать новую папку десек туура болот. Муну басып туруп, бул жерге мисалы groups деп жазып алсак, эми буга кандай группаларды кошобуз? Добавить чаты дегенди басабыз. Муну басып туруп, мисалы жалаң группаларды өзүнчө бир жерге жыйнасак болот. Андан кийин создать дейбиз. Дагы бир создать новую папку десек дагы болот. Мына байкаган болсоңуздар, бул жерде группалар бизде 63 экен. Ошолордун баары бул жерге кирип калды. Создать новую папку дейбиз. Бул жерге каалагандай жазып алсаңыз болот. Мисалы каналдар же болбосо англисче жазышыңыз мүмкүн. Бул жерде муну басып туруп, каналы дегенди бассаңыз, сохранить десеңиз, каналдардын бардыгы создать дейсиз. Бул жерге келип калат. Мынакей каналдар. Бул жерге келип чат десеңиз болот. Же болбосо контакты десеңиз болот. Андан добавить чаты дегенди басып, контакты, не контакты дегенди басып туруп, сохранить деп
создайт десеңиз, сиздин контактларыңыз ушул жерге келип чогулат. Эми андан кийин эгер өзүңүздүн жумушуңуз боюнча же дагы кандайдыр бир досторуңуз менен өзүнчө бир группаңыз болсо, анда создать новую папку дейсиз. Мисалы, мен жырыты группаларым бар. Жырыты группалар десем болот. Жырыты деп эле туралы бардыгы батпайт экен, бул жерде аз эле нерсе тандалган экен. Эми добавить чаты дегенди карап туруп, биз бул жерден өзүбүзгө тиешелүү группаларды ушул жерге киргизип алсак болот. Мынакей, эми буларды сохранить деп туруп, создать деп койсок, ушундай каналдар пайда болуп калат. Эми муну өчүрүп тура беребиз. Булардын баары даяр болду. Эми муна байкаган болсоңуздар, все чаты деген бар. Эң үстүндө бардык чаттарды ушул жерден көрсөңүз болот. Жалаң группаларды бул жактан көрсөңүз болот. Каналдарды бул жактан көрсөңүз болот. Контакты дегенден бул жактан көрсөңүз болот. Жырытыга тиешелүү группаларыңызды бул жактан көрсөңүз болот. Анан муну каалагандай кайра редактировкаласаңыз болот. Кереги жок болуп калган бул жерден удалить этип саласыз. Дагы Telegramдын көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Алардан колдонсоңуз болот. Өзүңүзгө каалагандай ыңгайлап алсаңыз болот. Тилин өзгөртүп алсаңыз болот. Азырынча бул жерден кыргыз тили деген кошула элек, бирок кыргыз тилинин үстүндө да активдүү иштеп жатышат. Биз ссылкасын таап, ушул видеонун алдына таштап коебуз. Сиз Telegramыңызды ошол ссылка аркылуу кыргызча колдонсоңуз дагы болот. Ийгилик каалайбыз, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Telegramды өзүңүзгө каалагандай ыңгайлуу кылып колдонуп, Telegramдан каналыңызды ачып, группаларыңызды ачып, балким жакын арада Telegram өздөрү да айтмакчы, монетизация башталса, акча таап дагы бул тармакта дагы бир адис болсоңуз болот. Сизге ийгилик каалайбыз. Бул видео сизге жаккан болсо, лайк басып, башкаларга жөнөтүүнү унутпаңыз.